Бүгүн 2010-жылы 7-апрелдеги инкылаптын болгонуна туура 11 жыл толду. Бул датага байланыштуу медиа форумдун алдына 7-апрель элдик революциясынын катышуучулары, жакындарын жоготкон жарандар, саясатчылар, коомдук ишмерлер чогулушуп, Куран окушуп, шейит кеткендерди эскеришти. Куран аяттар урматына жалпы мамлекетибизге, элибизге, журтубузга рахмет. Кыргызстанда тилекке каршы бардык революциялар максатына жеткен жок. Бардыгы революция болуп, аягында максатына жетпей калып калууда. Себеби ар кандай себептер менен мамлекетте маанилүү өзгөрүүлөр болбой калып атат. Бирок анча-мынча Кыргызстанда сөз эркиндигине, чогулуш эркиндигине, анча-мынча демократияга, бийликтин элден корккон заманына бир аз жыл баратабыз. Бул ошол революциялардын элдин бийликке болгон нааразычылыгынын жыйынтыгы болуп эсептелет. Кызыктар тарап иликтеген туура эмес. Азыр бийликке келген адамдардын көпчүлүгү ошол окуяга кандайдыр бир деңгээлде кызыктар деп айтса болот. Мурдагылар да кызыктар болчу, мурдагы убактылуу өкмөт да кызыктар болчу. Мен ойлойм, бир эле объективдүү изилдөө эгерде кызыктар эмес тараптар кыла турган болсо, ошондо адилеттүү, объективдүү изилдөө болот деп айтсак болот. Азыркы иликтөөдүн деле жыйынтыгы чыкпайт, сөздү көбөйтөт, ар кандай саясий максаттарды козгойт дагы, аягында бир саясий конфликттерди көбөйтүү менен гана максатына жетпей калуу мүмкүнчүлүгү аябагандай жогору. Сейчас трудно это говорить. Я очень надеюсь, что мы движемся на этом пути, особенно наша власть. Вот этот день сегодняшний, это день памяти. И очень много людей вот вчера и сегодня подходят ко мне и благодарят Алмаша Шаршеновича, что он выделил этот день днем памяти, отдельный выходной день для народа всего. Я считаю, что этот день очень важен как для истории всей страны, важен для народа всего нашего. И, конечно, бы я сказала, в особенности для моей семьи очень важен. Сегодня вот мы здесь собрались возле медиафорум. Как вы знаете, 11 лет назад, в этот день, движение народное на площадь началось именно отсюда. 7-апрель шейиттери мечитинде да эскерүү орун алып, курман болгондорго мечитте да Куран багышталды. Чогулган жоон топ 7-апрель баатырларынын сөөктөрү коюлган Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барышып, апрель баатырларынын эстелигине гүл коюшту. Тилекке каршы акыркы күндөрү бул революциянын тарыхтагы ордун, изин, маанисин өзгөртүүгө аракеттер байкалып жатканын айткан экс-элчи Кылычбек Султан, апрель элдик революциясы эч качан тарыхтагы өз ордун жана маанисин жоготпой тургандыгын билдирди. Албетте бул күн унутулгус кыргыз тарыхындагы өзгөчө маанидеги трагедиялуу, ошол эле учурда тарбиялык, идеологиялык жактан абдан мааниси чоң күндөрдүн катарында болуш керек. Себеби бул 7-апрель эл үчүн дагы, келечек урпактар үчүн дагы, азыркы элибиз үчүн да, келечек урпактар үчүн дагы, бийликтеги адамдар үчүн дагы, бийликтеги, анан бийликке келебиз дегендер үчүн дагы бул чоң тарыхый сабак. Албетте мындай окуя болбой койсо, болбосо жакшы болот эле, бирок ушул мамлекеттердин өнүгүү тарыхында, көптөгөн мамлекеттердин өнүгүү тарыхында ар кандай трагедиялуу окуялар көпчүлүгүндө мамлекеттерде орун алган. Ошондой окуялардын, ошондой мамлекеттердин катарында Кыргыз мамлекети да болуп калды. Тилекке каршы ал эми учурда кээ бир саясий топтордун, саясий күчтөрдүн ушул 7-апрелдин бактын, баалуулугун
кыргыз тарыхындагы өчпөс изин жок кылууга болгон бир аракеттер жүрүп жатканы байкалууда. Бул албетте туура эмес көрүнүш. Ал аракеттери мен ишке ашпайт деп ишенем. Себеби бул Кыргызстандагы эле окуя эмес, бул дүйнөдөгү ошого окшогон окуялардын жана ал окуялардан кийинки мамлекеттин, ошол мамлекеттин тарыхынын жүрүшү далилдеп атат да. Мен бул жерде 2010 жылдан кийин ушул 7 апрелдеги баатырлардын, шейит кеткендердин ой тилектери канчалык орундалды. Бул албетте бул саясатчылардан, андан кийин билге келген саясатчылардан алардын ушул моралдык жоопкерчилиги негизинен. Бирок тарыхый жактан алып караганда, идеологиялык жактан алып караганда бул жигиттердин, азаматтардын баатыр деген аты өчпөш керек. Эскерүү иш-чарасына катышкан апрель элдик революциясынын катышуучусу Алеспек Алымкулов тарыхты барактап кайра окуса болот. Бирок тарыхты кайра жаза албайсың деген пикирин билдирди. Негизинен биринчи кадамдар аткарылган, алар кайсылар? Биз президент бийликтен кетип, парламент президент бийликке өткөнбүз. Анан партиялар парламентаризмге кадам таштадык да. Толук кандуу бар аткарылды десек, бул калп болот. Социалдык жактан, экономик жактан толук кандуу ийгиликке жете алган жок. Бул жерде үмүт акталбады. Бирок мындан кийин жеке бийликке же бир падышанын үй бүлөлүк бийлигине жол берилбеси түшүнүктүү болуп калды да. Андан бери канча президент алмашты өзүңүздөр көрүп атасыздар. СНГ алкагында мынчалык тез алмашкан башка мамлекетте болбосо керек. Анан бул жандан караганда ийгилик бар сыяктуу да. Эми калган убакыт көргөзөт го дейм. Мен ачык эле айтып кое элем, тарыхты барактап кайра окуса болот, бирок тарыхты кайра жаза албайсың. Бул Кыргызстандын эгемендүүлүгү алган жылдарындагы орчундуу, өкүнүчтүү, кайгылуу окуя. Бирок бул тарых. Айрым атка минелерге айкырык салып аткандарга ачык эле айтып коеюн. Тарыхты өзгөртө албайсыңар. Мына шейит кеткен эр азаматтардын арбага ыраазы болсо силер да ыраазы болбойсуңар. Расул Гамзаттын айткан сөзү бар. Ким өткөндү тапанча менен атса, келечек аны замбирек менен атат деп. Бул бизге сабак болуш керек. Бул келечекке багыт болуш керек. Эгер мындан башка бир саясатка отурган болсо, анын жакшылык менен бүтпөйт. Баатырлар үмүтү коомдук бирикмесинин төрайымы Айчурок Камаева 7 апрель тарыхта түбөлүктүү калаарын белгилеп, бул датага байланыштуу кандай гана терс аракеттер болбосун ишке ашпаарын айтат. Мен ойлойм, бул түбөлүккө сакталып калат. Себеби деген карапайым эл, бийлик элдин бийлиги болгондуктан, бийлик элдин колунда болгондуктан бул апрель революциясы түбөлүккө сакталып кала берет эл. Апрель элдик революциясынын максаттары, эмнелери аткарылды деп азыр толук айтууга мүмкүн эмес. Эмнеге дегенде, өзүңүздөр билгендей, апрель элдик революциясынын максаттарын буга чейинки бийлик, Жээнбековдун тактап айтканда бийлиги тепселеп салды. Кайрадан эле ошол үй бүлөлүк кландык башкаруу бийлигин алып келем деген максатта ошол саясатын жүргүзүп, анан өзүңүздөр көрдүңүздөр, мунун аягы эмне менен бүткөнүн. Октябрь революциясы болду, анда дагы бир чырактай болгон жаш бала курман болду. Анан мен ойлойм, бүгүнкү күндө апрель элдик революциясы өз максаттарына толук кандуу жетти деп айтууга мүмкүн эмес. Эми мен дайыма эле айтып келем өзүмдүн сөзүмдө. Эгерде кайсы бир саясатчы, кайсы бир топтун максаты менен апрель элдик революциясына мындай залакасы тие турган же жокко чыгара турган иш аракеттер болсо дагы, бирок бул чоң тарыхый окуя, кан төгүү менен коштолгон бул окуяны, апрель элдик революцияны, элдин жеңишин эл эч качан унутпайт. Ошондой эле тарыхта ошол эле алтын тамгалар менен жазылган бойдон эле кала бермекчи деп. Кур'ан аяттарынын урматына, жалпы элибизге, журтубузга тынччылык берсин Аллахым, жана береке берсин. Жана ушул жерде 10 миңдеп кол жайып турган пенделердин ар бирөөлөрүнүн үй бүлөлөрүнө бакубат жашоо берсин. Rabbi ij'alni muqima salati wa nuzulata rabbana firli wa li walidayya wa lil mu'minin